Мен кайнежем аты ошондой да. Ушул жери кадрга түшүп калса кайнежем көрсө десе керек э. Алиша эже биринчи өзүңүз жөнүндө айтып кетсеңиз. Өзүм жөнүндө айта кете турган болсом, 32 жашка толом бир айдан кийин. 4 баланын энесимин, сүйүктүү жармын, Кудайыма шүгүр. Үй бүлөдө экинчи кызмын, 4 бир тууганбыз. Акем бар, 2 сиңдим бар. Өзүм Жалал Абадтан болом, түгүм Нокенден болот. Октябрьскийге турмушка чыккам. Ошо Спутникте чоңойгом. 94-жылы Нокенде төрөлүп, 95-жылдан баштап Жалал Абадта эле. Анда уже Жалал Абад местный эле болуп калган. Центрде жашаганбыз кичинекейибиз, СМУда жашадык, анан акыры ушу Спутникке келип, атым ушу Спутникте туруп калганбыз. Ошол анан иштеген жумушум боюнча өзү негизи көп бизнестерди кылып көрдүм. Көп дегенде кандай? Эми мамабыз декретте бекер отурбай, онлайн бизнес ачып көрдүм, идиш сатып көрдүм, смек бычактарды сатып көрдүм. Жолдошум женский магазин ачып берген. Аны иштетип көрдүм, турмушка чыкканга чейин бут кийим сатып көрдүм. Айтор ошентип жүрүп, анан 4-чү кызымды төрөгөндөн кийин Гүлзинат менен таанышып калып, өзүң билесиң, блогер Вейде. Ооба, биз блогер Вейдин командабызда 10 кыз бар. Ошол жерден таанышып калып эле Гүлзинат СММчик керек деп киргизип калды. Анан үйдө бекер отуруп эми түшүнөсүң да. Декретте отурган эне жүрөгү сыгыла баштайт. Кызым 7 айлык болчу. Анан СММ алып барып баштай берейин деп ага чейин клининг компанияны апарчумун. Боюмда боло элекке кезде. Анан СММ мен апарып берейин деп калдым да. Анан десем эле карашууда түндө сүйлөшкөнбүз. Анан эртесин эртең менен жазып жүрүптүр. Алина, сага СММ болгон жарашпайт. Управляющий болуп берчи депчи. А так мурун кийин такыр мындай немеде коллективде иштеп көргөн эмесмин да. Өзүм иштеп жүргөм, бирок коллективде иштеп көргөн эмесмин. Анан кандай болот экен? Бирок мен колумда кичинекей балам бар, графигим баягы эртеден кечке жумушта боло турган болсо мен иштей албайм десем, жок, свободный график, өзүң каалаган графикти коесуң. Үйрөнөсүң. Я в тебя верю, сенин колуңан келет деди. Видимо, менден бир лидерский качестволор көргөн окшойт. Биз сизден бир эле лидерский качество эмес, еще контрольшанын качествосын көргөнбүз, потому что Алиша эже биз ушу блогер Вейдин кыздары эртең менен эрте туруп обязательно бир жок дегенде 1 минуталык болсо дагы физиоратка жасашыбыз керек. Ошону контроль этип Алиша эже карайт болчу бул малга чейин. Обязательно если ким физиоратка кылбай койсо, ошолорго штраф 500 сомдон алчу. Вот, эми Алина эже азыр айтып атасыз го өзүңүзчү. Ушул эмеде жашап жүрүп, то есть Жалал Абадта жашадыңыз, анан Октябрьскийге турмушка чыктым депчи. Кантип ушул Октябрьскийге турмушка чыгып калдыңыз? Кантип жолдошуңуз менен таанышып калдыңыз? Таанышкан жөнүндө айта турган болсом, көбү таң кала беришет, биз баягы элдерге окшоп айлап жылдап сүйлөшкөн эмеспиз. Ал убакта мен анда Жалал Абадта Села деген магазин укмушмундай. Тренд, тема малы болчу. Жалал Абадта биринчи жолу ачылып ушундай магазинчи. Анан ошол жакта иштейт болчумун. Анан жолдошум ошол маалда кыз издеп жүргөн экен, Москвадан келипчи. Москвада иштечү буга чейин жолдошум? Москвада иштечү экен, жумушу ошол жакта болуп, анан кыз издеп чыгып эле магазинге барат экен. Анан барып ошол жерден таанышып калганбыз. Таанышып калып эле экинчи күнү эле үйгө жеткизип келгенде айткан, мен серьезный сүйлөшүп атам, мындай серьезный ойдомун. Мен баягындай ойной турган оюм жок. Сени жактырып калдым. Чисто үйлөнгөнү, чисто серьезный намерение деди да. Анан ал маалда бизде атам өтө мындай каттуу кармайт. Контроль каттуу, акем да каттуу, потому что экөө тең органда иштейт. Анан ошого биз лишний баягындай чыкпайт эле кече-кач. Анан атам ошентип эле ачык эле айткам. Пожалуйста, ата-энеңи жөнөт. Атам макул десе тием, жок десе тийбейм дегем. Анан пешнеге жазып, экөөбүз 4 жолу үйгө жеткизип келген, 5-чи күнү кайнымдар үйгө келген. Анан кайным Нокендик болуп калды. Атамдардын жердеши болуп, анан тааныш болуп чыгып кетишти. Анан ошентип эле макул болуп кеткен. Тууган сурашып келсе, тууган болуп чыгат. Кыргыз сурашып келсе, тууган болуп чыгат деген сөз бар го, ошентип эле. Ошентип эле анан ата-энемдер биз макулбуз, сен макулсуң деп, карасаң вроде серьезный,
аракетчил бала экен. Анан чын айтканда нике ысык деген сүйүү никеден кийин болот дегенге мен ишенем. То есть сиз никеден кийин уже жолдошуңузду мындайча ооба айтканда сүйүп калдым десем болот. Ага чейин сүйдүм деп айта албайм. Честно айткандачы, баягы коздобой чындыгын айткандачы. Молодец, Алишеже. Ошентип эле турмушка чыгып калдым Октябрьскийге. Бескованно мындай кылышыбызчу билип билбей туруп эле андан кийин 3-4 жол жолугушуп. Өзү жок, негизи баягы өзүңдүн пешенеңе жазылган адам келе турган болсочу, билинбей эле чыгып кантип ооба деп турмушка чыгып кеткенин билбей. Ага чейин ушунча балдар, например, артыман чуркайт эле, бирок эмнегедир алам десе дагы тиемдебейт элем да. Жок, көрөйлү депчи, баягы тура келбей калабызбы депчи. Жолдошума ушинтип эле айткандым да, прям ушинтип элечи. Атине макул десе тиемдеп эле айткам. Анан эле жакшы бала экен деп эле анан турмушка чыгып сүйүштүм. Охо. Көрсө сизден этот не деп коет эле, рыцарь в белом коне деп коюп эле көрсө бул жакта жүргөн экен да. Ошол жакта маскада жүргөн экен да. Сонун. Сиз мен сизди 4 баланын энеси жана успешная эне катары сезем. Эмнеге дегенде ушундай даражага жетиш үчүн бул эненин балдарга берген тарбиясы жана ошондой эле ушул үйдө кылган мындайча айтканда кызматтары да, ошолор үйгө барака алып келет дейт да. Ушинтип 4 баланы кантип мындай илимдүү билимдүү кылып чоңойтосуз, ишке дагы, бала бакканы дагы да, бала тарбиялаганда жетишипчи. Өзүмдүн арагынан билбейм, мындай точно ответин деле билбейм. Өзүмдүн арагыма кичинекейимден баштап энергичный адаммын. Баягындай жөнтип, отура бергенди жаман көрөм. Бир нерсе кылып турушум керек, үйдө отурсам дагы, боюмда барда дагы, декретте дагы. Ошондон улам, по-моему, жетишкенге аракет кылып атам, бирок жетишип атам деп айта албайм. Потому что сырттагы адамдарга бунун баарына жетишип атат деп айта беришет, бирок мен өзүм үчүн жеке жетишип атам деп ойлой албайм. Бирок башында аябай кыйналгам. Азыр графигим өзүм коюп алгандан кийин да, удобный кылып коюп алгандан кийин бир аз жетишип калдым десем болот. Потому что башында жумушка киргенде 2 ай кыйналдым. Же үйгө жетишпейм, же жумушка жетишпейм, же балдарыма жетишпейм. Бир аз башында эми баардык энелер түшүнсө керек, нерв болуп жүрдүм, бирок 2 ай дегенде ошо неме кылып калдым да. Анан эми балдарым успешный деп азыр пока айта албайм. Балдарым кичинекей. Балдарым бир аз чоңоюп, анан өз ордун тапкандан кийин туура тарбия бериппиз деп айта алам. Азырынча аракеттебиз. Жакшы тарбия берип, неме кылганычы. Сонун. Өзүңүз билесиз, биз кыргыз аял заты келин болуп келгенден баштап эле мындай кайненеге же болбосо урук туугандарга да вот кызмат кылыш керек деген сөз бар да. Ушуга өзүңүздүн оюңузду айтып кетсеңиз. Кызмат кылыш керек эмеспи деген сыяктуу да эмичи. Эми өзү негизи азыр баягы интернеттен чыгып атпайбы? Келин не обязана кызмат кылганы депчи. Мызгакта фрагмент ошол жакта. Анан не обязана деп чыгып атат, анан ошону көп жаш кыздар көрүп алып, кылбашым керек деп турмушка чыгып, ошондон улам уруш чыгып атат көп турмуш үй бүлөлөрдө деп ойлойм да. Бирок как кул катары кызмат кылганга милдеттүү эмес келин. Бирок келин эртең туруп ысык чайын берип, үйүн таза жыйнап, аны кайнене үчүн эмес, кайнета үчүн эмес, өзүң үчүн, өзүң балдарыңа үлгү болуш үчүн кыласың да. Анан ошондон улам, ошондон эле параллельно ошо кайнетага кызмат болуп кетет да. Үйүң тазалаганың, балдарыңа жолдошуңа тамак кылып бересиң, ошондо эле неме болуп аракет кыласың да, баягы жакшы тамак кылып берейин деп, анан дагы эмне, кирин жууп, мисалы, анан баягы эртеден кечке келин эс албай кызмат кылыш керек дегенге, эми кээ бир немелерде бар экен. Айылдарда, мисалычы, келиндер аябай баягындай өзүнү жоготуп, только баягы кызматка арнап койгондор, аны мен туура эмес деп ойлойм. То есть чисто баланс. Любой жерде баланс баягы. Кызмат кылса, келин бул өзү үчүн кызмат кылат да. Кийин эгерде балдарың үлгү болуш үчүн. Балдарың да келиндеринден же болбосо өзүңдүн келиниңен да ошондой сый урмат көргүң келсе, значит, ошон үчүн кыласың. Жизнь бумеранг дейт го. Например, биз азыр кайнчурукка кандай кызмат кыла турган болсок, эртең по-любому бизден келиндерден ушундай кызмат эмес. Например, кайнчуртуңа кызмат кылбай, мен кылбаймын дей турган болсоң,
Будай ушундай айлантып келип коет, что эртең сен келиндер окшоп чыгып калышы мүмкүн да. Мен кылбайм, мен карабайм, тамагын кылбайм деп коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн бүт жерде баланс кармап кылсак болот. Калдым десем болот. Ага чейин сүйдүм деп айта албайм. Өзүңө суроо беришиң керек да. Сен например өзүңө суроо берсең, напримерчи, сага өзүңө окшогон келин келсе, сен ыраазы болот белең? Мага вот ошол суроону мен иногда айтам да, жок депчи. Я слишком удобная. Мен, например, мага бирөө суроо берсе, сага окшогон келин сага туура келсе, сен макул болот белең десе, мен макул болот элем. Ушу мендей эле келин болсо деп. Болот элем, ама мен азыр например ичимде оюм, баягы адамга болгон кандай мендей келин болсо, мен приняла бы с удовольствием. Мен айтат элем ушул жерде мендей слишком удобный болбосун келин. Мен слишком удобныймын деп ойлойм. Эмнеге дегенде мен отказ кылганды билбейм. Ошол жерим бар. Отказ кылганды мен деле билбейт элем, аны со временем үйрөнөсүң. Үйрөнөмбү? Аны башында мне кажется билем, азыркы жаштар эле отказ кылышты билбесе, башында биз эле например турмушка чыкканда бир нерсе айтса, жок мен муну кылбайм деп айта албайт элек да. Макул дейт элек. Анан жашоо турмушу бала чака чоңойгондон кийин, анан кийин сага эмне жагат, эмне жакпайт экенин билип калгандан кийин, анан кийин айтып баштайт экенсиң да. Азыр эми ушундай сонунда сиздин үй бүлөңүз башкалар көрүп сиздин үй бүлөңүзгө суктанышат да, мындайча айтканда, сиздин жашооңузду жашагысы келишет, көбү жакын арада эле өзүңүздүн, допустим айтсам, подружкаларыңыз болушу мүмкүн да, тууган уруктарыңыз болушу мүмкүн да. Ушундай үй бүлөнү куруш үчүн кантип сиз мындайча айтканда жолдошуңузга мотивация бересиз? Ушундай үй салып бергенине, же болбосо сизди ушинтип элден кем калбай да, элдин алды эмес, элдин мындайча айтканда аркасы эмес, ортосунда жашап, сый-урматта жашап келесиз. Мен өзүм дагы сизди мындайча айтканда успешная жена деп да билем да. Ушундай успешный женага бактылуу жолдош кылган дагы бул аял заттын күчү да, мындайча айткандачы. Ушундай эркек кишиге күч, мотивацияны кантип бериш керек? Мотивация. Биринчилери бул эркектин өзүнөн болсо керек дейм, анан аял киши, конечно, поддержка кылат. Мотивация дегенде эркек биринчи билгеним ошо эркек үйгө келгенде эс алыш керек. Өзүнө сөз бар го, аял киши сыртта эс алат, эркек киши үйгө келгенде эс алат. Сыртта иштеп келет депчи. Үйгө келгенде эркек мындай эс алуучу, биз, например, спага, баняга барганда мындай эс алган барабыз го, алар мындай үйгө эс алганы келгендей болуш керек да. Анан келсе эле проблемаларды айтып, эркек киши үйгө келгенде көп мен тааныштарыман угуп калдым, аял киши келгенде эле кыйкырып, бакырып, же болбосо недовольный болуп, же болбосо үйдө проблемаларын келгенде эле айтып баштайт депчи. Менин неме, мен башка аялдар деле ушундай болсо керек, келгенде үйдө 1000 проблема болгондо дагы айтпаганга аракет кылам. Биринчи курсагын тойгузуп алып, анан эркек кишиге курсак ачканда настроение болуп калат го. Ошондо эле менин жолдошум курсак ачып келгенде настроение болот да. Баягы курсагын тойгузуп, өзүнө келип, отуруп, телефон чукуп, телевизор көрүп отуруп калгандан мындай болду, мындай деп айтканга аракет кылам. Келгенде күлүп тосолгонго аракет кылам. Ошол эркек биринчиден ушу үйдө жакшы эс ала турган болсо, сыртка чыгып жакшы иштесе элек деп ойлойм да. Проблема болбосо үйдөчү. Күлүп жайнап тосуп алса.